açılıптыр. Давление кылган, коркуткан, үркүткөн, көзүм чукуйм деген, жанчыйм деген. Арыздануучу ким экен сиздин маалыматыңызда? Арыздануучу ошо көлдүн эмелери жана сот прокурорлору арызданыптыр мага. Сот жаңы келген кадрлар белген жок, мурдагылар. Мурдагы кадрлар. Бирок булардыкы мыйзам чегинде туура. Мен баягы кирип алып эме кылганым аны моюнга алыш керек. Баягы эмоциональный сүйлөнгөн сөздөр айтылган, баягы жан күйгөндөн айткам да, бир туугандар. Жан күйүп жана апакебиз ыйлап келип, монтип балабыз 2 жылдан бери түрмөдө адретсиз жатат деп, мына Орозбайке, сиз деле бар болсуз. Ошол боюнча баягы биз ачууланып, аябай катуу сөздөрдү айтканбыз. Эмоция үстүндө айтыңыз беле? Эмоция менен айтылган сөздөрдө бир туугандар. Анан өзү Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Маданияттуу болгула депчи, маданияттуу болгула деп. Мына башынан бери эле айтып келетет. Мага да өзү лично жолугуп туруп айткан. Бакай, аябай катуу эмоционально сүйлөп атасың. Мындай сөзүңдү иретте деп айтылган. Туура. Бир туугандар эмоционально айтылды. Биз деле ушуну ушул жерде отуруп, мына ушул Садыр Нуркожоевичтин офисинде отуруп, өтө көп кишинин көйгөйлөрүн уктум, бир туугандар. Өтө көп трагедияларды уктум. Эми ушундай трагедиялар бар, брат, бир туугандар. Бала чакасы менен кыштын кыраан чилдесинде талаада калган, мыйзамсыз жылдап түрмөлөрдө жатат. Адилетсиздик, мыйзамсыздык аябай көп. Чынында эле ошондой да, бир тууган. Эми аны мен айтпасам деле баарыңар билесиңер да. Ошонун үнүн жеткизем деп мен мыйзам бузууга барып алдым, чынында. Жанагындай сөздөр айтылып кетти, эмоционально. Анан эми азыр кылмыш иши жүрүп атат. Адилеттүү калыс тергелет деген ишенич чоң, бир туугандар. Мен деле Садыр Нуркожоевич айткандай, азыр мыйзамдын астында баары бирдей. Ал сен Садырдын байкеси болосуңбу, талапташы болосуңбу, эмнеси болосуңбу, биз баарыбыз тең мыйзамдын алдында. Мен да бирдей болоюн. Жемкор, коррупционерлер да бирдей болсун. Адам укуктарын тебелеген прокурор, соттор да бирдей болсун. Эл ырыскысын урдаган угулар дагы мыйзам астында баарыбыз бирдей болобуз. Баарыбыз бирдей жооп берели. Дагы подписчилер үчүн суроо, сиздин ишиңиз Бишкек шаарында кайсыл райондук ички иштер башкармалыгы? МВД карап атат, министерство карап атат. Министерство өзү, бир да район карабайт. Кече тергөөчү Мирлан деген Нурдан башталат да. Нур жакшынакай эле бир тууган экен, келди, экөөбүз отурдук, чайын суусун берип атты. Байке деди, сиз болгон иштин жагдайын гана айтып коюңуз. Эми менин үстүмөн жазылган арыз бар да. Булар кароого милдеттүү. Менин үстүмөн арыз жазылганда. Анан булар карабаска чарасы жок. Анан ошол боюнча сурак жүрдү, суроолоруна жооп бердик. Айтты, дагы суроолорубуз бар, тергөө иши уланат. Биз чакыртканда келип, биздин суроолорго жооп беребиз деп айтылды. Эч кандай кысым болгон жок. Жакшы жадырап, жайнап, жаркоптой кайнап тосуп алышты. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолук мыкты, бир туугандар. Мыкты. Сиз кыжаат болгоңуз. Анан мен подписчиктерге, Facebook'тагы, YouTube'тагы эмелерге айтып коеюн, бир туугандар. Азыр мындай, элдик көзөмөлгө аябай көп келип атышат, элдерчи. Сот, прокуратура боюнча жалоптор болду, токтоду, бир туугандар. Ал маселе боюнча элдик көзөмөл эмени токтотту, пока карабайбыз. Инаугурация өтсүн, анан анча-мынча туура эмес мыйзамдар бар экен, ошолорду оңдоп, түздөп, анан коррупция менен именно сот реформасын жүргүзөтө турган, коррупция менен күрөшө турган кызматтардын баарысын Садыр Нуркожоевичке ишенебиз. Жакшы кишилерди коет болуш керек. Финполго өзгөчө, прокуратурага, МВДга, ГКМБга, ушундай силовой структурага урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз деле ушул көп эле саясатка аралашып жүрөсүз. Билесиз, Кыргызстанда таза кадрлар бар. Билесиз, ушул жака жакшы кадрларды коюңуз. Сизден суранып кетет элек, Садыр Нуркожоевич. Мына жаңы өкмөт куралат. Аяка да жакшы кадрларды, кесипкөй кадрларды алып бериңиз. Тетиги макалелордун кереги жок. Эски жемкорлордун кереги жок. Эски эмелердин, кадрлардын кереги жок. Бүттү. Сиз мурунку Бакиевчи, Акаевчи болобу? Эл мыктысы, кадр таза болсо эле алып келе бериңиз. Анан урматтуу депутаттар, сиздер да Садыр Нуркожоевичка мындай
тоскоол болбоңуздар. Анан улам эле таекеңди, жээниңди алып барып бир жака кызматка коет элем деп тоскоол мишайт этпегиле, тоскоол кылбагыла. Ушул өкмөт деле 4 ай иштейт экен. Өтө көп, маселе көп, бюджетте акча нөл. Ошону бат-баттан кыймылдатып, аппарат жетекчисине да жакшы киши барсын, өкмөт аппарат жетекчиси деле өзүнүн эмелерин жакшы аткара алган жок. Аны кыргыз эли ачык эле айтып атат. Эл көрүп билип эле атат. Ошого урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына жаштар айткылачы, Садыр Жапаровду колдойбузбу? Колдойбуз. Садыр Жапаров жана кадрлары өзүн Садыр Жапаровдун эмесине ишенебизби? Ишенебиз. Садыр Жапаров мына жаштар колдоп турат. Артыңызда дүркүрөгөн армия турат. Армия, армия моякта келип кетип аткан балдардын баары сиздин личный гвардияңыз. Биз сиздин любой кызматыңызга күнү түнү даярбыз. Тура бер тугандар. Бакай байкенин ден соолугу жакшы жана өзү тууралуу бул жеринен маалымат алып бердим. Дагы көйгөйлүү иш чыккан болсо сөзсүз түрдө биз силерге кайрылабыз. Урматтуу көрүүчү, ушул жерден пайдаланып, араларыңызда каттала кетиңиз, ана эмесе. Рахмат.